Азыркы учурда өзгөчө кырдаалдар эмес, Мавлют отрядында командирдин орун басары болуп иштейм. Ошо мен мындан 4-5-6 жыл мурда 2012 3 ноябрда ошо үйлөнүп өзүм биринчи акынке үйлөнүү тоюм болуп аткан учурда ошо биздин республика боюнча отрядынан ыкчам мөмөсүнөн ушу даараткана кулады деген информация келип, ошол убакта өзүмдүн досторум куткаруучулар бүт менин үйүмдө болчу, ошо Кара Суу району угар замат тойду дагы убактылуу токтотуп, ошол кырсык болгон жерге барып өзүбүздүн милдеттерибизди аткардык. Колу менен биринчи медициналык жардам элдерди эмоциядан чыгарып, колубуздан келишинче издөө иштерине улантырып, ошол жерде өзүбүздүн милдеттерибизди ошол аткарганбыз. Эми андай жерде болгон, эми аялым может болгондо кийин азыр уже канча 6 жыл өттү, азыркыга чейин ошондо тура кылган экенсиң. Азыр эми түшүнүп калдылар элечи. Ошол убакта таарынса таарынгандыр, айта албагандыр балким. Ошол убакта эми 3-4 саат эми көчө айланып баштап дагы мен ошо запись машина менен барып ошо неме өз немен аткаргам. А мен милдетим болгондуктан өзүм милдетим. Аны биз куткаруучу болуп, биз куткарып оюн тойлоп жүрө берсек, биз ким куткарат деген түшүнүк бар эле ошол убактачы. Анда ошо иштегениме 3-4 жыл болгон, ошо прапорщик убагымда. Бир күндүк маанилүү кече деп адамдын өмүрү кыйш бизге дагы, көңүлгө дагы, жүрөккө дагы сыйбай турган нерсе да эми. Андай маанилүү күндөр буюрса көп болот эми. Ошондой да түшүнүк менен баргам. Эми калган тойдан ошо 4 саат, 3-4 саат токтоп койгондон кийинки тойлордон башка тойлорго караганда маанилүүрөөк болгон. Буюрса 2018 10 жылдан бери. Азыр мен мынанча кырсыкка каршы чыктым десем, аны мындай мактангандай болуп калган. Эми азыр Кыргызстанда болбой эле койсун, ушул убакка чейин болгон кырсыктарга түштүк аймагында бүт баарына каршы чыгам, колумдан келишинче каршы болуп. Аттуулдук милдетин аткарып келатам ошол. Азыркы учурда 3 балам бар, 2 уул, 1 кызым бар. Азыркы учурда азыр 8200 айлык алам. Башында ошо 2300дөн иштеп жүргөн күнүм болду. 5000 кетсин, 5600. Эми азыркы учурда где-то 8200. Мен Кудайым берекесин берет экен, жетүүдө жүрөм. Иштен чыгып кетейин деп бияк жүрөк чыдабайт, эми иште берейин деп ушундай да. Мамлекет айлык бизде мындай минес болобу, аз болсо дагы неме жетет да. Мына бай болуп, мындай болуп жашашмыз, эми мактап тамак ашка өзүнүн пландары бар, бөлүп продукттарды бөлүп кийимге бөлүп. Жеси жок, аялым иштебейт. Ошо азыр дыйканчылык кыла алам, ошо менен келип кечинде барсаң башка жумуш кыла албайсың эми. Командировкага кетесиң, айлап, башка бизнес баштасаң дагы калат да жолдочу. Ошол эле жашоо менен барып келмей ишке кадимгидей көнүп калгам ошо. Мамлекет айлыкка бала чакам дагы, аялым дагы көнүп.